Оксигенотерапиянын негизги максаты организм ткандарын кычкылтекке толтуруу жана кычкылтектик таңкыстыкты алдын алуу. Кычкылтектик терапияны жүргүзүү үчүн эмнелерди даярдоо зарыл. Кандын кычкылтекке каныктырылышын өлчөө үчүн пульсоксиметр. Колду жууп тазалоо үчүн антисептик. Кычкылтек концентратору. Бир жолку мурун канюлясы. Дистирленген суу. Бейтап үчүн стул же кушетка. Бейтапка өзүбүздү тааныштырып, процедуранын максаты жана жүрүшү тууралуу түшүнүк берүү абзел. Алгач колдорду жууп, тазалап алуу шарт. Андан соң пульсоксиметр менен кычкылтектин сатурациясын өлчөш керек. Пульсоксиметрди сөймөйгө кыпчыткыла. Эгерде кычкылтектин сатурациясы 88%дан төмөн болсо, анда кычкылтек көлөмүн 90-95%га жеткирүү үчүн кычкылтектин берилишин камсыз кылуу зарыл. Кычкылтектик концентраторду даярдап алуу талап кылынат. Башында нымдоочтогу дистирленген суунун бар жогун текшерип алыш керек. Суу куюла турган идиште суунун зарыл болгон өлчөмүн көрсөтүп турган белгилер бар. Ошого көңүл бурабыз. Дистирленген суунун деңгээли минимум жана максимум деген белгилердин чегинен чыкпаш керек. Андан кийин аппаратты күйгүзөбүз. Моделине жараша бир нече убакыттан кийин гана ал зарыл болгон көлөмдө кычкылтекти бөлүп чыгара баштайт. Концентраторду иштетүү боюнча маалымат пайдалануу боюнча нускамада бар. Ошондой эле аппарат ишке даяр болгондо жашыл лампасы күйүп калат. Стерилизацияланган кычкылтектик канюляны аппаратка кошуңуз. Андан соң мынтип аны бейтаптын бетине кийгизгиле. Аппараттын кычкылтекти берүү ылдамдыгын тууралап алыңыз. Мүнөтүнө 1 литр кылып белгилеп алуу зарыл. Саатты карайбыз. Бейтаптын абалына жараша биринчи жолу кычкылтек берилгенден кийин 20-30 мүнөт өткөн соң сатурациясын кайрадан текшеребиз. Бейтаптын канындагы кычкылтектин деңгээли 90-95%га жеткенче берүү ылдамдыгын көбөйтүп же азайтып туруу керек. Эсиңизде болсун, канюляны бир жолу эле колдонуп, андан кийин утилизациялоо шарт. Кычкылтектик концентраторду жакшы желдетиле турган жерде гана колдонсо болот. Аны ысык бөлүп чыгаруучу приборлордон алыс жайгаштыруу зарыл. Ошондой эле прибордун өзгөчө арткы бетинин жакшы желдеп турушун камсыздоо керек. Бул үчүн ал дубалдан, эмеректерден, ошондой эле терезе пардалардан жана башка буюмдардан 30 сантиметрден кем эмес аралыкта турууга тийиш. Кычкылтектик концентраторду маал-маалы менен дезинфекциялап туруу зарыл. Тазалоо алдында аны өчүрүп, шнурду розеткадан сууруп коюңуз. Оксигенотерапиянын ар бир сеансынан кийин нымдоочтогу сууну төгүш керек. Жумасына бир жолу нымдаштыруучу түзүлүштү самындуу суу менен жууп туруу зарыл. Жана ар бир жаңы процедуранын алдында деңгээлин көрсөтүп турган белгилерге таянып, жаңы дистирленген сууну куюу абзел. Концентратордун чыпкаларын чаң соргуч менен тазалап, же самын аралашкан жылуу суу менен жууса болот. Үстүртөдөн тазалоочу чыпкалар 2 жумада бир жолу тазаланып же алмаштырылат. Ал эми тыкыр тазалоочу чыпкаларды 6 айда бир жолу алмаштырып туруу кеңештелет. Инфекциянын жайылып кетүүсүн жана циолит колонкаларынын булгануусун алдын алуу үчүн кычкылтек концентраторун такай тазалап жууп туруу зарыл.